Musulman adamın bir günlük tamagı olsa tilemçilik kılgan aram, sadaka suragan aram. Bişkekte Sentral Meşit'in aldı mına uşunda bir ayal bir kançaçı bir sütnet malda da tanıydık. Şu olturgan. Ölgön eken kızı Germaniyada eken. Anın mıyzam boyunca mına ошол үйüne kirgende başkadan, şu bizim күч organdары başkalar işenişli birөө kelmeyince hiç nersesini ала албайт экен. Kızın aldırıp kirip açsa bir kança milyon akça çıkıdır. Ошо биз мен таанıyt болчу, мен көргөнмүн. Мына ошол Сентрал Мешиттеги имамдардан укканым. Ошого дамыла дейт, ошол эженин үйүнө ошентип кызын алдырдык дейт, тияк деген дейт. Ошонун уруксаты менен гана жанагы ачтык дейт үйүнүн немесине. Сандыгын ачсак дейт, bir канча миллион акчасы чыкты дейт. Чыныгы мусулман адам бул бирөөдөн не кылбайт, суранбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir күндүк азык оокаты бар адамдын бирөөдөн нан сураганы арам болбойт. Тилекке каршы мына ошол эмне муну кесип кылып алгандагысы жакшы эмес. Ошоның үчүн кээде ошого бербегиле башка кылгыла дегенде жаман көргөн башкалар да бар. Молдалар ушунда кызгантат башка кылды деп туруп, бул мусулманга жарашпаган сыпат. Анткени эртең кыям Аллах Таала "Валакат каррамна бани Адам" адам баласын сыйлуу, урматтуу кылдык дейт. Бул мүнтү мени багып кой, мага берип кой деп туруп, эми жок болсо макул, ачка өлбөшүн айласын таап сураса болот. Бирок көпчүлүгү эле могу биз именно биздин мешитте ала турган болсок, ошол жаш эжелерибиз башкалар келип отурат. Анан өзгөчө мына ошол колунда 3 айлык 6 айлык нарисеси менен. Мына ошол төрөөрдөн алдын ойлонуш керек. Мына ошол төрөткөн азамат багыш керек. Колуна баланы документ кылып, монун жана неме кылып албасаң, ал бала ошо сенин эмчегиңдеги сүткө тоет. Ал балага жанагы не тилемчилик кылып кеп мындан бери шарт эмес. Аны документ кылып алып, жаш балдары менен башкалары менен деп туруп, мына ошенткен учурлар кездешет. Бул туура эмес. Ошоның үчүн урматтуу жамаат, айтайын дегеним мына ошол эмне бериш керек, бирок бергенде муктаждарга. Сураныш керек, эгер чындап муктаж болсоң. Анан муктаж болбой туруп башка болуп туруп эле анте бергенибиз бул эмне экен? Жакшы эмес.